Нуржан Калмабековна, саламатсыздарбы? Эми бизде Конституциянын 24-беренесинде гендердик теңчилик жөнүндө айтылган. 37-беренесинде да гендердик теңчилик бар, бул жарандар шайлоого жана шайланууга укуктуу деп. Мен билишимче сиз аял кандидаттарды колдоп келе жатасыз ишиңиздин башынан эле да. Бирок бүгүнкү күндө бир мандаттуу шайлоого округтан аялдарыбыз эми шанстар абдан аз. Эми парламентте бүгүн бир мандаттуу округтан бир эле депутатыңыздар бар да. Ушул жаатта кандай өзгөртүүлөрдү киргизсек болот? Кандай иштесек деп? Сиз ушул отчетуңузда да окуп көрдүм, абдан жакшы нерселер жазылып жатат. Региондордо мисалы шаарларда бир мандаттуу шаарларда жалпы шайлоодо аялдар көп катышканы менен региондордо именно шаарларда кандидатуралары шайлоодон кийин азайып калып атат, айылдарда көбүрөөк болуп атат да. Жалпы гендердик теңчилик боюнча кандай иштер алып барылып жатат? Эмне биз жактан эмне жардам керек болот деп ошол жактан ой пикириңизди угат элем да. Рахмат. 21 жылы өткөрүлгөн жергиликтүү шайлоолордо жана жогорку кеңештин шайлоосунда биздин өлкөдө биринчи жолу жанагы алынган мандаттардын 30%-нан кем эмеси аялдар үчүн резервге калтырылат деген норма биринчи жолу массалык түрдө кабыл алынып, ишке ашырылып, жакшы жыйынтыктарды алып келди. Жергиликтүү деңгээлде 38% мандаттардын саны аялдар алышты. Азыр кийинки шайлоолордо биз ушуну дагы бир жолу колдонобуз. Бул айылдык кеңештерге байланыштуу жана жогорку кеңешке байланыштуу. Шаардык кеңештерге биз ушул өзүн улуттук деңгээлде жакшы көрсөткөн преференциалдуу системаны шаардык кеңештерге дагы колдонуу сунушталып атат биз тарабынан. Ал жерде анда ошол жогорку кеңешке колдонулгандай эле преференциалдуу шайлоо өткөрүлүп, шайлоочулар партияга дагы, талапкерлерге дагы добуш берсе, андан сырткары жанагы 30%-тан кем эмес ар бир партия алган мандаттардын санынан аялдар үчүн резервге калтырылат. Эгерде биз ушул сунушту мыйзам түрүндө сиздер кабыл алып берсеңиздер. Ошондой сунуштар болуп атат биз тарабынан, ушу унификация кылуу сунушу. Ал эми бир мандаттуу округтар боюнча шайлоо принципи, тартиби ошондой, эң көп алган аялдарга оорураак болуп калат экен да. Талапкер депутат болуп шайланат. Бул жерде мен ойлойм түшүндүрүү, маалымдоо иштерин жүргүзүү аркылуу эле биз мындай жыл алабыз. Ошо катышып аткан аялдардын потенциалын бекемдөө чаралары аркылуу гана биз бир мандаттуу округтарда жыл алабыз. Анткени башка мүмкүнчүлүк жок, бир мандаттуу округда бир адам шайланат. Азыр ар кандай талкуулар болуп жатат да, келечекте биз же толугу менен жанакы преференциалдуу системага, же толугу менен мажоритардык системага өтөбүз дегендей сөздөр болуп жатат да. Ошондо мажоритардык системага толугу менен өтсөк, мисал катары да, ошондо бир райондо кандидаттар чыкса, 3 кандидатты чыгарып, экөөсү макул мырзалар болсун, бирок ошонун 3-чү кандидатын сөзсүз аял гендердик теңчилик болсун деп киргизе алабызбы биз? Кандай дейсиздер? Жогорку кеңештин шайлоо тартибин өзгөртүү бул мыйзам менен киргизилет. Ведомство аралык жумушчу топ бул маселени өзүнчө коюп, өзүнчө жыйын өткөрүп, ошо сиздерди дагы ошого чакырабыз. Анткени бир нече сунуштар бар, туура айтасыздар. Биринчи сунуш бул азыркы колдонулуп аткан системаны ошо бойдон калтыруу. Анткени бул дагы жакшы иштеп берди. Жакшы бир мурункуга караганда баланс көбүрөөк болду. Бирок мындан ары дагы шайлоочулар үчүн жеңилдетүү, балким тандоо кылууну дагы бир максат болуп атат, жакшы бир максат. Балким ошол максатка ылайык айрым өзгөртүүлөр киргизиш керек. Сиз айтып аткан нормадагы мурдадагы сунушталып, мисалы 14-19 жылы ушундай мыйзам долбоору бар болчу да, областтар боюнча мисалы 9 округ кылып, көп мандаттуу округтарды түзүп, анан ал жерде пропорционалдуу шайлоо өткөрүү. Бул дагы жанагындай мүмкүнчүлүктөрдү берет.
квоталарды кылууга. Бул дагы мүмкүнчүлүк балким жана шайлоочуларды талапкерлерге жакыныраак кылат жана тандоону балким жөнөкөйлөтөт. Бирок ар кандай нюанстар бар, анын баарын кеңири талкуулаш керек. Бирок Биз азыр Нуржан ушул Карманбековна, жумушту жүргүзүп атабыз. сиз азыр айтып жатасыз, азыркы шайлоо эл туура болуп атат, анан мындай баарына жагып жатат, анан баланстуу деп атасыз. Бирок мен буга макул эмесмин. Анткени преференциалдуу системада бүгүнкү парламентти карасаңыздар, мен сизден суранат элем, анализ кылып көрүңүздөр. Кыргызстанда эми шаар менен бирге 44 район. Азыркы преференциалдуу системада 40 райондон шайлоо өттү десек да, ошондо ар бир район тең салмактуу представленность парламентте барбы саны боюнча депутаттардын арасында десем, сиз билесиздер, мен ойлойм, сиз бул анализди кылып же сөз болсо керек кылып көрүнгөнбү, көрүнгөн жокпу, бирок бүт райондор тең салмактуу, баланс жок. Аны бул парламентте биз карап көрсөк, санап көрсөк, бул маселе эл арасында акырындан талкуу болуп жатат. Нааразычылыктар бар. Кийинки эгерде ошол жашаган райондордо мындай плотность көбүрөөк болсо, жашоочулардын саны көбүрөөк болсо, ошол райондун депутаттары көбүрөөк болуп калып атат. Азыраак райондордо мындай кичине не совсем справедливая система болуп калып атат деп элдерде сөз болуп атат. Анан мен суранат элем, эми биз азыр буну саясатташтыруу кереги жок, бирок деген келечекте өзгөрүүлөрдү талкуулап жатканда сөзсүз түрдө анализ кылып эске алыңыз деп мен суранып кетет элем да. Рахмат.